Венера Табалдеева, профессор Русско-Российского Славянского университета, экспертная рабочая группа. Актуальная тема в кодексе. Рудеса Закеев, Генеральная прокуратура, Ассоциация адвокатов Кыргызстана, юрист, Ассоциация рыбных. Пришел, садитесь сюда, проходите. Медет, садитесь сюда. За отдельные виды экономических преступлений. Ушул азыркы иштелип жаткан долбоордун эксперттик группанын мүчөсү катары башкы прокуратурадагы Кыргыз Республикасынын конституциясына жаңы конституциясы күчүнө киргенден баштап мыйзам чыгаруу демилгеси бул башкы прокуратурага да берилген, өзүңүздөргө маалым. Ошол себептен башкы прокуратура тарабынан жаңы кодекстердин жаңы долбоорлору иштелип чыкты. Ал иштелип чыкканга негиз бирден бир негиз болуп, ушул практикада колдонууда бул кодекстерге көптөгөн келишпестик нормалар, коллизиялар болгондугуна байланыштуу биз тараптан жаңы долбоор иштелип чыкты. Анткени өзүңүздөргө билесиңер, жаңы кодекс 2019 жылы 1 январь күчүнө киргенден кийин, 1,5 айдан кийин эле 15 февраль 2019 жылы биринчи өзгөртүүлөр киргизилген. Эмнени айтат бул? Азыркы учурда буга чейин 285 бардык кодекстерге 285 өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизилди. Мунун бардыгы ушу практикада колдонуудагы жаңы күчүндөгү кодекстеги мыйзамга дал келбестиктер, карама каршылыктар келгендигине байланыштуу ушуларга мамлекет тарабынан, закон чыгаруучу тарабынан өзгөртүүлөр киргизүүгө муктаж болушту. Азыркы мыйзам долбоорунда бир гана соттолуп жаткандардын укуктарын колдобостон биз жабырлануучулардын да укуктарын биринчи орунга койдук. Ошол эле себептен биринчи норма жабырлануучу менен элдешүү жөнүндөгү келишим жабырлануучунун келтирилген материалдык зыян толугу менен төлөнгөн учурда гана элдешкенге толук жардам уруксат берилет. Анткени элдештим деп келишим түзгөн учурда жазасы азыркы нормада бир категорияга төмөндөтүлчү да. Биз айтып атабыз, жабырлануучуга келтирилген зыянды толугу менен төлөп берген мыйзамда көрсөтүлгөн санкциянын минималдык жазанын жарымынан көп эмес жаза белгиле деп, дагы ошол соттолуучунун ошол эле учурда жабырлануучунун укугун толугу менен колдоп, ошол сактаганга аракет кылдык. Ошол эле учурда бизде бардык мыйзамдын бардык кылмыштарда жазанын бардыгын төмөндөтүүгө аракет кылдык. Анткени ушул коомдо практикада көрсөтүлгөн учурлардын бардыгын эске алганга аракет кылдык. Ошол эле айыптын суммасынын эң чоң суммада көрсөтүлүп калгандыгына байланыштуу соттук териштирүүдө соттолуучулар тарабынан бизге кереги жок, биз айып төлөгөнгө биздин акчабыз жок. Ошондой дооматтарды айткандыгына байланыштуу биз ар бир статьянын санкциясында бир эле айып менен эмес, бир эле эркин ажыратуу эмес, баардык коомдук жумуштарды, түзөтүү жумуштарын, сот тарабынан ошол иштин жагдайына, соттолуучунун өзүнүн кылмыш кылууга берген, түрткү берген жагдайын баарын изилдеп гана сот адилеттүүлүгү сот тарабынан гана чечилиш керек, сот аныкташ керек деген негизи менен биз ошол альтернативдүү жазаларды толугу менен сотторго мүмкүнчүлүк бердик. Мындан сырткары айыпты төмөндөткөнү менен бирок биз коррупциялык кылмыштарга кайрадан жогорулаттык айыптын суммасын. Ал жерге 2 миллион 500 миңге чейин сумманы жогорулаттык. Жөнөкөй адамдар үчүн айыптын суммасын 200 миңге чейин төмөндөттүк. Кыскача ошол. Ишкерлерге кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калды? Жөнөкөй жарандарга эмес, ишкерлерге дейчи. Ошондо биз өткөндө ошол кылмыш жаза кодексинин 6-биринен четтеттик дегендей кылып Ооба, биз баардык ишкерлер боюнча жазаларды төмөндөттүк. Ошол эле учурда ишкерлер менен экономикалык кылмыштардын бардыгында экономикалык амнистия турат. Эгерде келтирилген зыян толугу менен, мамлекетке келтирилген зыян толугу менен төлөнүп берсе, ал кылмыш иш кыскартылууга жатат деген норма киргиздик. Ал кылмыштын категориясынан анчалык оор эмес, же оор кылмыш болуп, ал категория карабастан, эгерде келтирилген мамлекетке зыян келтирсе, толугу менен төлөп берет. Ошондой эле күрөө маселесин да койдук. Эгерде мурда күрөө маселеси бул жазык долбоордо бар, бирок анын иштөө механизми так даана көрсөтүлгөн эмес, биз бул жерде так даана көргөздүк. Эгер ишкер, ошол эле ишкер адам башкаруу чарасын камак эмес, күрөөнү тандап ала туруп, ошол жөнүндө сунуш келтирсе, ал сунуш биринчи кезекте аткарылып, суммасы аныкталып, эгерде ошол сумманы төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү болсо, ал ишкерлерге карата сөзсүз түрдө
күрөө башкаруу чарасы колдонулуш керек деген норманы койдук. Мындан сырткары экономикалык кылмыштар боюнча биз бардык жерде жазып айттык, кылмышты тергөөнүн алкагында козголгон гана кылмыш иштин алкагында тергөө жүргүзүү нормасында койдук. Мурда бир кылмыш менен жанагы мыйзамсыз тендер боюнча кылмыш ишин козгоп тергөөчүлөр ошол эле учурда ошол жеке ишкердин финансылык жагдайы, налог төлөгөндүгү, социалдык төлөмдөрдү төлөп жатабы деген башка негиздердеги ревизия, аудиттерди дайындоого мүмкүнчүлүгү бар болчу. Азыр биз айттык, козголгон гана кылмыш иштин алкагында гана тергелет. Башка тергөө аракеттерин жүргүзүүгө толугу менен тыюу салдык. Ал үчүн сөзсүз түрдө башка кылмыш иши козголуш керек, башка тергөө аракеттери жүргүзүлүш керек деген принцип менен. Аны айтып атпайсызбы, жанагы кылмышкерлерге да ошолорго жеңилдиктер берилди депчи, кумандуулук. Бирок көпчүлүк СМИде маалымат каражаттары, көпчүлүк адамдар, коомчулукта жабырлануучулар мындай аларга эч кандай жакшы берип болбойт экен деп нааразы болуп атат. Ушул боюнча Мына ошол боюнча жанагы өзүмдүн интервьюда башында эле айтпадымбы? Жабырлануучулардын материалдык зыяны төлөнбөгөн, эгерде ал төлөнбөсө толугу менен төлөнүп берилмейин, жабырлануучунун элдешүү жөнүндөгү келишим түзүүгө мүмкүн эмес деп жаздык. Ал сөзсүз түрдө биринчи кезекте жабырлануучуга келтирилген материалдык зыян толугу менен төлөнүп берилиш керек. Ошол эле учурда мен азыр алдамчылык кылмыш, жабырлануучулар көпчүлүк учурларда бизде алдамчылык кылмышында болот. Алар миңдеген акчаларын алып алып, же болбосо 11 миңден 500 миңге чейин алдаган кылмыш иштери боюнча 5 жылдан ашпаган гана кылмыш жаза белгиленет деп азыркы күчүндө турган кодекс жазылган. Бизге карабастан биз сотторго жартылай 5 жыл эмес, жартылай же толугу менен жазаны кошконго мүмкүнчүлүк бердик. Анткени көпчүлүк учурларда жабырлануучунун миллиондогон акчаларын төлөп бергендин ордуна азыркы учурда ошол алдамчылык менен соттолгон кылмышкерлер ушу эркинен ажыратылган жазага кеткенге макул болот. Анткени ал жерде болгону 5 гана жыл көрсөтүлгөн. Ошол себептен алар жабырлануучуга келтирген зыянды төлөөнү максат койбостон башка максаттарды алына алат да. Анткени жазада ушул күчүндө турган кодексте жазаны 5 жылдан ашырганга укугуң жок деп сотко чекит коюп койгон да, ошол себептен. Ишкерлер биринин үстүнө жалоба жазса, экинчи ишкердин жумушу токтоп калып атат. Себебен сразу текшерүү башталат, ал уголовно виноваты болуп калат, иликтеп бүткөнчө 1 жыл 2 жыл өтүп кетет. Ошондуктан бул бизнестин ичиндеги өздөрүнүн карама каршылыктарын колдонуу кызыкчыл үчүн да. Анан жанагыда күнөөлөр, прокурорлор болот, УВД текшере албайт, убакыт көп. Анан ишкерлердин бири-бирине жазган кайрылуулардын саны аябай көп болуп кетти. Бүгүнкү күндө андай уже болбойт. Заявление түштүбү, заявление түшкөндөн кийин ал шашпай каралат. Анан эгерде заявление каралып бүткөндө ошол жерде жанагы укук бузуунун немеси бар болсо, укук бузуу бар болсо, анда гана иш козголот. Ага чейин сразу заявлениянын артынан ишти токтотуу жок болот. Ишти токтотуу. Экинчи нерсе, ушул кезге чейин жанагы алданган адамдар бар да. Алданган адамдардын үйүн алдаткандар бар, бизнесин алдырып койгондор бар, ошол бизнестерин залогко коюп туруп алып чыгара албай калган адамдар бар. Алар ошол менен соттоша алган эмес, банктар менен тигилер бири-бири менен да. Бүгүнкү күндө баары заявление милицияга берген, анан эгерде укук бузуу уголовный преступление болуп кетип аткандагы, анан тергөө бүткөндөн кийин гана сотко кайрылат да. Бүгүнкү күндө ушу материалдык чыгымдарды эгерде иликтөөчүнө тастыкталса, кайрып бергенге уже ошол генеральный прокуратура көзөмөл ишин алып баратканда уже кайрып бергенге мүмкүнчүлүктөр пайда болот да. Бул ишкерлерди аябай чоң коргоого алып келет. Ошондуктан бизнестин дагы бир өзүнчө бир жанагы немеси механизм пайда болду да, мурункудай эле пайда болду, өздөрүн өздөрү коргогонго. Жана ошол эле бизнесмендерди бири-биринен коргогонго мамлекеттин чоң мүмкүнчүлүгү пайда болду. Булардан керектүү нерсе деп ойлойм. Бул азыр канча деген бизнес структуралар өзүнүн ишин алып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Кытай мына азыр кодексте кандай өзгөрүүлөр кирди? Эң чоң өзгөрүүлөр
мурунку кодекстерде мейкиндик жана убакыт деген түшүнүктү алып салган. Мейкиндик деген эмне? Окуянын болгон жери, аниликтөө текшерип карап көрүү деген нерсе жок болгон. Экинчиден убакыт. Заявление жазасың, сен ошол заявлениени кабыл аларың менен башка кишиге мен сиздин үстүнөн заявление жасасам, сиз уже күнөөлүү болуп каласыз дагы, сизди күнөөкөр катары карайт да. Уголовный күнөөкөр катары карайт. Анан сизди кылмышкер катары карайт. А бүгүн андай жок. Заявление бунукудай карап текшерет. Эгер кылмыштын составы бар болсо, анда каралат. Кылмыштын составы жок болсо, каралбайт. Үчүнчү нерсе, аябай чоң жакшы нерсе болуп атат, бул балдардын укугун коргоодо. Кичинекей 16 жаштан баштап балдар жоопкерчиликтүү болуп калган, жана чоң суммадагы штрафтарды ата-эненин мойнуна салган. Үчүнчү нерсе, кичинекей 1 сомго да кылмыш кылса, бул кылмыш. 10 000 сомго чейин кылмыш кыла берсең, мүмкүнчүлүк уруксат берилген, ал кетип атат. Төртүнчү чоң маселе, жанагы оор, коррупция, жана башка окшогон кылмыштар өз ордуна кайрылып келди. Адамдын организмин сатса, бала чаканы сатса, бирөөнүн буюмун алып туруп алдап сатып жүрсө, бул оор кылмыш катары кайрылып келди. Мурун жанагы операциялар, криминальный операциялар, аборттор бүт баары кылмыштын сыртына чыгып калган. Кылмыш эмес. Бирөөнүн баласын бирөө урдап сатып берсе, кылмыш катары эсептелген эмес. Ал ошол ордуна кайрылып келип, бул оор кылмыш катары келип атат. Анан суммалар боюнча да кылмыштын суммасы да өзгөрдү. Мурункудай кылмышты кылган соң обязательно жоопкерчилик болуш керек деген принцип кайрылып келип атат. Жанагы кайсы жерде окуя болсо, жанагы кайсы жерде кандайча окуя болгон. Осмотр происшествия деп коет. Жанагы болгон окуянын тегерешекесинде эмне болгон, кандай издер калган немелерди текшергенге мүмкүнчүлүк жок болчу. Азыр ошо көп немелер кайрылып келди, биренелери. Жалпысынан эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой, эксперттик жумушчу топ 2 айдан бери күнү түнү иштеп, ушул ишкерлердин укугу жана ишкерликтин өнүктүрүү боюнча жаңы өзгөртүүлөрдү, жаңы нормаларды алып келди. Бул ишкерликти өнүктүрүү багытындагы өзгөчөлүктөр киргизүү, алардын укуктарын коргоо боюнча киргизилген жаңы нормалар негизинен эл аралык стандарттар, нормалардын имплементацияланды да, мындай киргизилди десек болот. Себеп дегенде көптөгөн нормалар мына бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой өнүккөн мамлекеттерде колдонулган мыйзамдардын алкагында алынды. Жана ошондой эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен ратификацияланган мыйзамдар бар, конвенциялар бар. Өзүңүздөргө мына трансулуттук кылмыштуулук өзүңүздөргө белгилүү болгондой. Себеп дегенде трансулуттук кылмыштуулук бул чындап эле ишкерлердин укугун бузуп ишкерликти өнүктүрүүгө аябай чоң бир жолтоо болуп келет. Себеп дегенде трансулуттук кылмыштуулук бул контрабанда, наркотика, то есть баңги заттар жана башка кылмыштуулук менен ишкерликтин өнүгүшүнө чоң бир жолтоо болот. Ошон менен биргеликте өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасы БУ-нун, Бирлешкен Улуттар Уюмунун коррупцияга каршы конвенциясын дагы ратификацияланган. Ал жакта дагы коррупцияга Кыргыз Республикасына көптөгөн бизге сунуштар болгон. Ошол сунуштарды дагы биз мына бүгүнкү күндө кабыл алып жаткан, иштеп чыккан мыйзамдардын бардыгына дагы жаңы сунуштарларды киргиздик. Ошон менен биргеликте качкындардын укуктары боюнча деп айтсак болот. Булардын бардыгы мен ойлойм келечекте ушул укук колдонууда жалпы эле кыргыз элине, жалпы эле ушул бизнес өкүлчүлүктөрүнө жана жеке ишкерлердин укугун коргоого багытталган жакшы бир жагдайларды алып келет деген үмүттөбүз жана бул болот деген ишеничтебиз.